Салам урматтуу угармандар, Мирель ака силер менен ушул жылуу жакшы күндө силер менен ушул маанайда чайлы деп чечтик. Даярданып атабыз, Кандай Мирель, ден соолук жакшыбы? Жакшы. Биз болсо сүйүктүү угармандарыбыздын баардыгына дагы бир жолу салам айтабыз. Катталуучулар, эгерде сиз биздин YouTube подкастка капыстан эле кабыл алып калсаңыз, анда сөзсүз түрдө катталууну басып катталып коюңуз. Колокольчикти басыңыз, жакты белгисин коюңуз, анан ылдый жакка комментарийде жазып койсоңуз болот. Мен биринчи жолу угуп атам деп, же болбосо бүгүнкү теманын негизинде. Бүгүн болсо биз эч ким гений болуп төрөлбөйт деген теманын тегерегинде сөз кылабыз дагы. Кайрадан таланттарга кайталычы. Мен бир нерсени окугам да, бир статьянычы. Жанагы Америкадагы адамдар, кара торлуу адамдар мындай дейт да, алар болсо өтө атлетикалык, кандай десем, расположены деп айтат да. Эмнеге десе, кыйын атлетиктер. Ооба, кыйын атлетиктер. Эмнеге десе, алар болсо мурун ата-энелери ушундай кулчулукта болуп, поледе иштеп, чогутуп, пух чогутуп, ар кандай эме оору жумуш кылып атып, анан ошонун арасынан күчтүүлөрү жашап чыккан, өлбөй калып, жашап карысына чейин жеткен. Ошолордун балдары төрөлгөн. Ушинтип атып, алардын генетикасы күчтүү болуп, күчтүү адамдар өскөн дейт да, атлетикалар. Анан бул болсо ушул айтылат да, ушул кара торлуу адамдар генетикалык спортко, машыгууга, атлетикага жакыныраак, таланттуулаак деп айтылат да, анткени болсо. Мен болсочу ушул афро-америкалыктардын эмнесине суктанам дебейсиңби? Ырга анан бийге шыктууларына аябай суктанам да. Карасаң, брейк данс мисалы, ошол эле дагы айтылган канча деген бийлер, көчөнүн бийлери, көчөдөн келип чыккан бийлер. Анан бирок абдан мындай сонунго вау деп көрө турган бий да, кызыгасың. Анан ырдаганда да жараша берет, кыймылдап койсо жараша берет да. Мага ушундай туюлабы, же чын эле ушундай билбейм, бирок менимче ушундай. Бул өтө кызыктуу нерсе. Ошондо генетикалык жактан алар болсо, ушуга расположенный болсо, айтса болобу, алар болсо анын буга шыгы бар. Ал анда башкалар болсо буга шыгы жок болгондуктан бул менен билебей эле койсун, чуркап эле койсун, машыга кылбай эле койсун. Андай болбойт да. Андай болбойт чындыгында. Биз жогоруда айткандай, мисалы, эч ким гений болуп төрөлбөйт го. Баардык нерседе бир гана пайыз талант, анан калганы аракет болушу керек да. Гений, хирург, музыкант же спортчу болуп төрөлбөйт адамдар, булар аракет менен келет. Аракет, тажрыйба менен келет, мисалы. Жашоодо көздөгөнгө максатыңа жетиш үчүн сен атайлап аракеттенесиң, же мажбур, же жөн гана мындай сүйүп, жаксага жактырып, хобби катары аракеттенесиңби, бирок сөзсүз түрдө аракет жумшашы керек. Талантка. Мен бирок мындай эмени уктум. Талантка да ооба. Таланттын өзүнүн эме кылыш үчүн. Эгер талантың жок болсочу. Мисалы болсо, бирөөлөр болсо, окумуштуулар болсо, Мичиган эмесинде, университетте, ал жакта мындай кылыптыр, университет ошол жерде, Мичиганда. Алар мындай эме кылыптыр, эксперимент өткөрүптүр. Таланты жок, шыгы жок, эч нерсе жакпаган нерсеге адамдарды мажбурлап, ошону эме кылгачы, үйрөткөн экен да. Анан болсо канчалыкка чейин алар чоң деңгээлге жетет, алардын таланты жок болсо деп турушун караса, ошонун баарын 10дон 3 бөлүгү эле, 1дин 3 бөлүгү ийгиликке жетип. Калганы ийгилиги жетиптир. Ошондо бирок эми биз билебиз, окумуштуулар болсо процент менен салыштырганда анда бул аз, анда бул көп эметпейт, влиять этпейт деп айтат да. Ошондуктан айтат, алар болсо негизи ушул музыкант, шахматист, ар кандай башка эмелер болобу, буга шыгың болуш керек дейт. Шыгың жок болсо ошонун 1дин 3 бөлүгү эле ийгиликке жетиш мүмкүн. Бирок алар көп убакыт ушулга тренировка, репетиция ар кандай кылыптыр да. Ошондо айтат, экинчи Моцарт, талант жок болсо боло албайсың дейт да. Жана мойнунан байлаган иттей болуп жүрөт да. Мисалычы, байкасаң, ата-энеси деле жок, сен моуну кылышың керек деп окутат. Же болбосо айла жок, мейли эми окубай калмак белем деп окуйт дагы, анан ал нерседен кийин рахат албайт да, анан жаман көрөм, мага жакпайт дейт. Же айла жок, баягы токучтап жеш үчүн иштеп калышы мүмкүн да, бирок баары аягы барып таштайт да. Анткени аны сүйбөйт, анткени аны жакшы көрбөйт, кызыкпайт. Туура. Бул ошол эле университет экинчи эме кылыптыр да. Ошондой жүгүртүп туруп эмени. Алар мындай кылышыптыр. Скрипка ойнобогон адамдарга, ушундай таланты жок нерселерге бир теория бар экен. 10.000 саат деген. Аларга 10.000 саат ошону кармап үйрөнсүн деп туруп убакыт бериптир. 10.000 саат убакыт өткөндө ошолордун арасынан көбү
ийгиликке мастер болуп жетиптир да. Теория бар экен, бирок 10.000 саат деген бул эмне деген саат? Эмне деген эме? Ошол себеп экен да ушуга. Эсептей калайынчы канча сутка болот экен, мага болуп калды. Мен пока айтып берейин, эми мындай аларга ошол салыштырмалуу кылды да алар болсо. Мындай бездарный деп коет музыканттарга, аларга 4.000 саат, жакшыларына 8.000 саат, эң мыктыларга 10.000 саат деп ошону белгилеп коюптур да. Ошондо результаттарын караса 10.000 саат убакыт бөлүп тренировка кылып үйрөнгөндөр болсо, алар болсо ушугадан ийгиликтерге жетип. Анан айтат ошондо негизи бирок кандай десем, таланттуу адам буга 10.000 саат кереги жок, ага 1000 саат эле керек. Ага мүмкүн аз эле убакыт керек. По-любому ушундай болот экен да. Бирок айткандай эле экөөнө тең иш аракет кылыш керек. Анан 10.000 саат бул деген 416 сутка экен. 416 1,5 жыл. Болуп калат, 1,5 жыл болуп калат. Ошондо эми саат болгондон кийин түнкүсүн укташса керек да аларчы. Ошондо 3 жыл созулуптур да. Элестет. Бирок 3 жыл ошону эле үйрөнөсүң, ошону эле күн сайын ойнойсуң, ойметсең, 3 жыл нормалдуу эле экен. Мен ойлогом бир 5, 6, 7, 8 жыл болот го деп. Бирок ошол негизи айтылган сөзгө жанагы университетке тапшырып коюп, анан бир кезден кийин меники эмес деп кетип калган. Чынында ошол себепкер экен да. Буга көбүрөөк мындай таланттуу эмес адамга үйрөтүш же бул ишти мастер кылыш үчүн буга көп убакыт, саат керек экен да. Анткени болсо биздин алар айтат, ученый эмелер, окумуштуулар айтат, мунун мээси өзгөрө баштайт дейт. Мээси болсо ушул кылып аткан ишке мындай кылынча адаптация кыла баштайт экен да. Анан как талант катары өзгөртө баштайт экен да муну. Шыгы пайда боло баштайт экен да. Бирок буга айткандай эле өтө көп убакыт кетет экен да. Кызык. Анда гений боло алат турбайсың любой нерседе. Улантышың керек да. Улантышың, бирок ким кылат 3 жыл бир нерсени кылып берген. Аны деген аябай аракет кылбаса. Ооба, туура. Билбейм, мындай кызыкпасаңчы баары бир болбойт го дейм. Ооба, бул жакка 3 эсе, 4 эсе сен күч кубатыңды жумшашың керек. Таланттуу адам бир жана айткандай эле, тиги кыз болсо музыка менен эми машыккан, бирок гитара эч качан ойнобойм. Мен 4 жылдан бери эптеп ойноп дагы деле ырды черте албай атсам, ал бир жумада эле чертип салгандай мен отуруп алып, мага кереги жок бул гитара деп кетип калгам да. Гений демекчичи, атайын Эриксон менен Пул деген белгилүү адамдар, психологдор, ДНКнын эч тиешеси жок, ата эненин тарбиясы менен эле дейт, бала гений болуп тарбияланат деп айтышат экен. Элестетип көр. Атайын машыгуу кайталоо зарыл болсо, Моцарт сыяктуу кишилер кантип жаш кезинен эле ийгиликке жетип гений аталышкан деген суроо көп берилет. Себеби анда жаш бала көп машыккан эмес да дейт. Бирок Моцарт сыяктуу мисалдарды терең анализдесек, гений балдардын ийгилигинин артында ата энеси турат. Ата энеси 2 же 3 жаштан тарта эле машыгууну баштайт. Ошондо Моцарт жаш бала кезинде кантип машыкты эле, эмнеге көңүл бурганын аныктасак, бул ыкмаларды кайталап балдарыбызды гений кылып тарбияласак болот деген жыйынтыкка келиштир ошол психологдор. Ошондо айтсак болот экен да, бүт нерсени балага үйрөтсө болот экен, бүт нерсени кыла алат экенсиң, бирок өзүбүз чечиш керек го дейм анда. Керекпи, керек эмеспи? Галкиндин уктуруусуна, көрсөтүүсүнө бар деле го, кичинекей 5 жаштагы бир кыз 8 тилде сүйлөгөнчү, 5 жашта өзү 8 тилде сүйлөйт. Анан кантип десе, үйүндө чоң атасы немисче сүйлөйт, чоң энеси орусча сүйлөйт, апасы дагы булулут, ал ушул тилде сүйлөйт. Ошентип эле кичинекей 5 жаштагы 8 тилде. Анан сүйлөп туруп, мен кайсы тилде сүйлөп атам десе, французча жооп берип атат, сен француз тилинде сүйлөп атасың деп. Анан ага жооп берипчи, анысы кандай? Бул баягы еврейлерде, эгерде сен жетишпей калдык, макул, анда башка жолу айтып берели. Биз болсо саатыбыздын соңку мүнөтүндөбүз. Кийинки подкасттарда биз менен байланышта болуңуздар, ушул теманы эле улантабыз. Ошон үчүн алыстабаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.